Жооптуу мамлекеттик кызматка тажрыйбасы жетпеген же тармакты эптүү түшүнө албаган жетекчи келип, органдын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизген окуялар көп эле кездешти окшойт. Буга байланыштуу мартабалуу кызматтарга кесипкөй иштен көзүн тапкан гана адистерди дайындоо зарылчылыгынан улам мамлекеттик кадр кызматы күчөтүлгөн тартипте ишке киришти. Азыр улуттук кадр резервинде 30дан ашык кесипкөй адистери бошой турган кызмат орундарын күтүүдө. Мамлекеттик кадр резервине кантип катталууга болот? Актилек Гүлжигит кызы айтып берет. Эгер сиз Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамдары, кодекстери, укуктук актыларын эң мыкты билген адис болсоңуз, анда мамлекеттик кадр кызматынын тестирлөөсүнөн оңой эле өтүп кетишиңиз мүмкүн. Бул үчүн мамлекеттик кадр кызматынын расмий сайтындагы тестирлөө борбору бөлүгүнө киресиз. Бул жерде болжолдуу суроолордун тизмесинен тарта окуу үчүн сунушталган адабияттарга чейин таба аласыз. Эгер мына ушул тесттен ийгиликтүү өтүп кетсеңиз, анда жакынкы аралыкта бошой турган мамлекеттик кызматка сиздин дагы талапкерлигиңиз каралып калышы ыктымал. Бул тестирлөөдөн өтүү оңой эмес дейт Нурдин Алишеров. Ал буга чейин министрликтерде иштеп, керек болсо өкмөттүн аппаратында эмгектенип келсе да, кадр резервине катталуу анын жашоосундагы эң маанилүү сынак болгонун айтат. Ал жакында эле мамлекеттик кадр кызмат тарабынан статскатчылыкка дайындалган. Мамлекеттик кызмат орундарга жана муниципалдык кызмат орундарына тапшырып өтүп атканда, ал жерде баягы тесттен 50% тепкич белгиленгенде 50%дан көп алсаң, ошол суроолорго жооп берсең өтөсүң дегенчи. А бул жерде 70% деп белгиленген. Ушул жагынан да бир аз кыйыныраак болду. Улуттук кадр резерви аркылуу жетекчилик кызматка дайындалгандардын арасында Чыңгыз Кененбаев да бар. Ал карьерасын жөнөкөй адис катары баштап, мамлекеттик кызматта 15 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенет. Бул резервке кирип алганда кийин мамлекеттик кызматкерге андан ары карьералык өсүшүнө абдан пайдалуу. Нургүл Атабекова болсо бул тестирлөөгө өзүнүн дараметин сынап көрүү үчүн катышкан. Азыр ал жогорку аттестациялык комиссиянын башкы илимий катчысы кызматын ээлеп турат. Ачылбаган сандыкта бычылбаган тон жатат дегендей, жакшы, ишкер, компетенттүү, тажрыйбалуу, табият берген таланты бар адамдар тандалып алынды. Мамлекеттик кадр кызматы жыл башында мамлекеттик кызматтагыларга сынак жарыялаган. Тестирлөөгө катышкысы келгендердин саны 700дөн ашкан. Алардын 35и гана мыктылардын тизмесине илинген. Президент Сооронбай Шарипович тарабынан даган мамлекеттик кызматка кесипкөй, профессионалдуу, ар тараптуу, даяр болгон кадрларды тартуу милдет коюлган. Мына ошонун натыйжасында биз ушул улуттук резерв кадрларын түзүү боюнча мындан ары дагы ишти улантабыз деген ойдобуз. Бул мекеме алдыда татыктуу кадрларды жогорку мамлекеттик кызматтарга даярдоону пландап жатат. Актилек Гүлжигит кызы, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.